Апта ичиндеги жаңылыктар топтому менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Динара Мажитова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарыштан кыскача маалымат. Биздин окуу жайдын профессордук окутуучулук курамы жана кызматкерлердин ортосунда салт кайланган спартакиада өткөрүлдү. Шаардагы жана областтагы мектептерден илимге, техникага кызыккан окуучулар Ош технологиялык университетине келишип, өздөрү кызыккан маалыматтарга ээ болушту. Ош технологиялык университетине Корея мамлекетинин Жежу улуттук университети жана Чежу Халла университеттеринин окутуучулук курамы атайын иш сапары менен келишти. Шаардагы калктын саламаттыгын сактоо мекемелеринин кызматкерлеринин катышуусунда биздин окуу жайдын студенттерине кургак учук оорусу тууралуу маалымат берүүчү жыйын болуп өттү. Ош технологиялык университетинин жетекчилиги бул жерде эмгектенишкен Ооган согушунун ардагерлерин куттуктап белектерди тапшырды. Ата мекендик коргоочулар күнүн биздин окуу жайдын жалпы жамааты белгилеп, майрамдык салтанат өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарыштын өзүн түзмөкчү, биз менен болуңуздар. 2017 жыл Кыргыз Республикасынын ыйман, адеп жана маданият жылына карата Ош технологиялык университетинин профессордук окутуучулук курамы жана кызматкерлердин ортосунда спартакиада болуп өттү. Аталган спорттук иш-чара биздин окуу жайга салт кайланып, бул жылы 16-чы жолу өткөрүлүп жатат. Бул спорттук иш-чаранын негизги максаты университеттин эмгек жамаатын сергек жашоого үндөө, спортту сүйүүгө чакыруу жана жалпы жамааттын маданий эс алуусуна шарт түзүү болуп эсептелет. Мелдеште жалпысынан спорттун классикалык жана улуттук 10 түрүнөн ар бир бөлүмдөн факультеттин командалары атсалышты. Белгилей кетүүчү жагдай, биздин окуу жайдын командалары республикалык, шаардык деңгээлдеги өткөрүлгөн бир канча спорттук мелдештерде байгелүү орундарды ээлеп келет. Ал эми шарттарды жаратуучу абал биздин окуу жайга бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чаралар менен коштолот. Бул спорттук мелдештин катышуучулары өз командалары үчүн болгон аракеттерин жумшашып, өз жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп жатышты. Мелдештин жыйынтыгында эң мыкты катышкан спортчуларга жетекчилик тарабынан ардак грамоталар жана белектер тапшырылды. Ошондой эле жалпы эсеп боюнча жеңүүчү аталган командалар да байгелерге ээ болушту. Бул спартакиадада аябай кызыктуу деңгээлде өттү, мугалимдер аябай активдүү катышты. Эми биздин максат ошол ар бир адамды спортко тартуу, сергек жашоо мүнөзүнө тартуу. Максатына жетти спартакиада. Биринчи орунду бул спартакиадада технология колледж командасы алды, экинчи орунду архитектура жана курулуш факультети алды, ал эми үчүнчү орунду АУП командасы жеңип алды. Мектеп окуучуларынын илим техникага азыртан кызыгуусу замандын талабы болуп эсептелинет. Ош технологиялык университетине шаардагы, областтагы мектептерден илимге, техникага кызыккан окуучулар келишип, биздин окуу жайдын бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү менен кеңири таанышышты. Жаштарды коомчулукка аралаштырып, алардын келечекте билимдүү, коомго толук калыптанган инсан катары тарбиялоодо, ата-эне тарбиясынан сырткары орто мектеп, орто жана жогорку окуу жайлары негизги орунда турат. Башталгыч жалпы орто билимин мектептен алган болсо, кесиптик жана адистик билимди окуу жайлардан алат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө билимге умтулган жаштар өздөрүнө керектүү адистикти мамлекетибиздеги орто жана жогорку окуу жайлардан билимге ээ боло алышат. Алардын катарын техника жана технология багытындагы адистерди даярдоочу Ош технологиялык университети толуктайт. Шаардагы орто мектептердин өндүрүшкө, техникага жана технологияга кызыккан окуучулары үчүн биздин университет атайын өндүрүш жумалыгын уюштуруп, бул иш-чарага Ош шаарындагы орто мектептердин окуучулары катышышты. Ошондой эле бүгүн ушу өндүрүш күнү жарыяланып, өндүрүш күнүнө ушул облустук чыгармачылык борбордун Ош облусту боюнча техникалык багыттагы илимге катышкан окуучуларды ушул өздөрүнүн тандаган илимдери боюнча ушу өндүрүш саякаттарга барышты да. Ушул 5 илимдин окуучулары ушу Оштунун технология университетинин кафедралары менен таанышып, өздөрү кызыккан суроолорду берип, ушу университеттин мугалимдери менен кызуу суроо жооптор жолугушуулар болду да. Мен ойлойм, бул бүгүнкү биздин өндүрүш күнүгө ушул университетке келгенибиз саякатка балдар үчүн чоң эле жакшы нерсе, жакшы иш болду деп ойлойм да. Университеттин бүгүнкү күндөгү абалы менен таанышкысы келген мектеп окуучуларына бардык аудиториялар, лабораториялар, тил борборлору көрсөтүлдү. Ар бир окуучунун кызыккан суроолоруна жооптор алынды. Ошондой эле
Өндүрүштүн тармактарына кызыккан мектеп окуучуларына да кеңири маалыматтар берилди. Бүгүнкү окуучулардын заман талабына ылайык калыптанып баратуулары, алардын ар бир лабораториядагы аппараттарга, көргөзмө куралдарга кызыгуу менен карап жаткандыктары менен коштолуп турду. Чындыгында күн өткөн сайын жаңы техниканын, технологиянын пайда болушу учурдагы муундун ар биринин кылдат мамилени талап кылууда. Ош областык балдардын чыгармачылык мектебинде дисплей командасында окуйм. Негизинен бул Оштуга келгенде өздөрүнүн мындай факультеттери аябай жакты. Андагы бизге өтө кызыктуу маалыматтарды камтып кетти деп да айтсам болот. Анткени биз мисалы физика кабинетине кирдик. Андагы аты жөнүн билбейт экен, бирок энергетик агайыбыз бизге аябай сонун мындай маалыматтарды айтты. Жалпы мындай дүйнө жүзүндө кандай мындай шыйпырлар жана ошондой чыккандарын айтты. Бул мен үчүн мындай Оштуга келген өтө сыймык болду деп айтсам да болот. Күн санап өнүгүп бараткан өндүрүштүн тармактарынан кабардар кылып, аларды адам баласынын жашоо турмушуна аралаштыруудагы ыкмаларды жаштарга үйрөтүү бүгүнкү күндүн негизги талабы болуп эсептелет. Ош технологиялык университетинде мектеп окуучулары үчүн атайын мектеп лицей ачылган. Бул лицейде көбүнчө физика, математика багытындагы сабактар басымдуулук кылат. Анткени техникалык багыттагы адис болууну каалагандар үчүн бул багыттагы предметтер көбүрөөк талап кылынат. Ошондой эле техникалык жогорку окуу жайдын студенти болууну каалагандар үчүн жалпы республикалык тестүрлөөнү кыйынчылыксыз тапшыруу үчүн дагы бул предметтер көбүрөөк өтүлөт. Негизги максат бизде Юни техник деген центрибиз бар, лабораториялар бар, мультимедийный центрлер бар. Ошолорду тааныштырып, ошо окуучуларга жалпы бир 6 багыт боюнча маалымат бердик. Алардын эми кызыгуусун арттыруу үчүн сөзсүз түрдө биз окуу жай жөнүндө айтып отурбастан, ошол окуу жайдагы жасалып аткан иш-чаралардын баардыгын көрсөтүүгө аракет кылдык. Окуучуларда башкача бир ой калды. Анан тышкары биздин өзүбүздүн университетте былтыркы жылы мектеп лицейин ачканбыз, Оштунун. Ошо мектеп лицей жөнүндө да тааныштырдык. Чындыгында адамзат жашоосундагы ар тараптуу өндүрүштүк кыймылдар качан болбосун коомдун ар кайсы кырдаалында, ар кайсыл мезгилде да сөзсүз түрдө билимдүүлүктү талап кылат. Ошондуктан келечекте өлкөбүздүн өнүгүшү менен өзүбүздүн жашообузду камсыз кылууга аракеттенүү зарыл. Ош технологиялык университети менен Корея мамлекетинин айрым жогорку окуу жайларынын ортосунда бир нече жылдан бери кадр даярдоо боюнча ар тараптуу кызматташуулар жүрүп келет. Бул максатта биздин окуу жайда атайын корей тили жана маданиятын үйрөтүүчү борбор ачылган. Мында шаардагы жогорку жана орто окуу жайлардан, орто мектептерден корей тилин үйрөнүүнү каалагандар билим алышат. Аталган окуу борбор Корея мамлекетинин Жежу улуттук университетинин жана Чежу Халла университеттеринин окутуучулук курамы келди. Алар биздин окуу жайдын жалпы жамааты, студенттери жана ата-энелери менен кеңейтилген жыйын өткөрүп, Корея мамлекетинин билим берүү системасынын артыкчылыктары тууралуу кеңири маалыматтарды беришти. Иш сапарынын негизги максаты Ошту менен Жежу улуттук университети жана Чежу Халла университеттеринин тажрыйба алмашуу жана студенттерди экзамендик негизде кабыл алышып, ошол университетте билим өркүндөшүүсүнө шарт түзөт. Жыйындын жүрүшүндө студенттерге Жежу улуттук университети жана Чежу Халла университеттери тууралуу видео ролик көргөзүлдү. Мындан арда Ош технологиялык университети Корея мамлекетинин Жежу улуттук университети жана Чежу Халла университеттери менен тажрыйба алуу максатында кызматташмакчы. Азыр сол Кореянын Чежу мамлекеттик университети, анан Кореянын Чежу Халла деген бул частный окуу жайдын өздүк окуу жай менен эки окуу жай келип отурат. Бул окуу жайлар негизги ушул биздеги даярдалып аткан, азыр шаардагы Корея борборунда даярдалып аткан окуучуларды 6-класстан ушул 11-класска чейин студенттерди ошол 6 уровень боюнча булар даярдашат. Ошо 5-6 ошол уровеньдеги балдарды ошол окуу жайга тест алып атышат. Жалпы дүйнө коомчулугунда кургагучу адамдардын арасында эң кеңири таралган оорунун түрү. Бул оору менен ооругандардын көбү өз убагында дарыланмаса, бул дүйнө менен коштошот. Айрыкча акыркы убактарда жаштар арасында бул оорунун жайылып баратышы жалпы коомчулукту ойлондурчу маселе болуп калууда. Андыктан аталган оорудан сактанууну ар бир адам өзү колго алуусу шарт. Биздин окуу жайдын студенттерине шаардагы медициналык мекемелерден атайын адистер келишип, бул оорунун алдын алуу тууралуу маалыматтарды беришти.
Кургак жугуштуу микроб. Бул микробду немис окумуштуусу Роберт Кох аныктаган. Микроб сырткы чөйрөдө жана төмөнкү температурада өтө чыдамдуу болуп, айрыкча нымдуулукта жашап келет. 60 градустан 30 мүнөт ысытканда же болбосо 5 мүнөт кайнатканда өлөт. Андан тышкары күндүн ысык тийген нуруна да туруштук бере албайт. Кургак учук ачык жана жабык деп эки түргө бөлүнөт. Ачык түрү менен ооруган адам жөтөлгөндө же түшкүргөндө шилекейдин чачырандысынан кургак учуктун таякчалары абага тарайт да ал аркылуу оору жайылат. Жабык түрүндө какырыкта таякча болуп, адамдарга жукпайт. Кургак учук менен 80% өпкө жабырланса, калган 20% теринин, көздүн, сөөктүн, бездин, жыныстык органдардын, бөйрөктүн, ичеги карындын, нервтин кургак учугу болуп эсептелинет. Бул тек талаалуу гана жуга турган оору, жугуштуу оору. Жөтөлгөндө, түшкүргөндө гана жугат. Ушуну гана дишиңер керек. Ошону жуктурбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Мына бүгүн азыр ушул жерде баардыгыбыз отурабызбы? Тыгыз отурабыз. Ушул бүткөндөн кийин аба ырайынын шартына карабай биз айнекти ачышыбыз керек. Ошол чтобы ооруп калбаш үчүнчү, ушуну абаны тазалатып турушубуз керек. Бул биринчиси шарты. Экинчиси биз жанагы эмелерди жанагы ооруган адамдар болсо, жанагы айына жүрсө, бирөө түшкүрсө, жөтөлсө, жөтөлүүнүн баягы эмеси болот, этикасы болот. Жөтөлгөндө ошондо оозунун аты жаап, же салфетка менен, же мындай жеңдер менен жаап, ошентип өзүбүздү бирибизди сакташыбыз керек. Кургак учукту жакшылап дарыласа сөзсүз айыгат. Көп учурда кургак учукка чалдыккан адам өзүнүн бул оору менен жабыркап жатканын биле бербейт. Суук тийгенде жүрө беришип, өөрчүтүп жиберишет. Кургак учуктун кандай түрүнө кабылбасын бардык дарылана турган дары-дармектерди бекер берет. Оорунун дарылай баштаганда кээ бир адамдар дарылануусун үзгүлтүккө учуратышат, же болбосо жакшы болуп калдым деп дарыланууну таптакыр токтотуп коюшат. Андай учурда өпкөдөгү таякчалар өпкөнүн курту толугу менен өлбөстөн кайрадан жанданып, организмде жашай берет. Кийин дарылоо өтө кыйын жана узакка созулуп, 20 айдан 36 айга чейин дарылоого туура келет. Себеби ичкен дарынын күчү жетпей, таякчалар үчүн өнөкөт болуп калат. Маалымат айтып атабыз. Алдын ала кандай жугуу жолдорун оорубаш үчүн кандай иш-чаралар жүргүзүш керек, иммунитет жөнүндө рентгенге түшүш керек экен, микроскопия аркылуу аныкталат туберкулез деп ошо баарын айтып эме алып аттык. Маалыматтарыбыз деле биз айтканга чейин эле маалыматтарды билишет экен, жакшы. Буга чейин деле санитардык баракчалары бар булардын. Өзлөрүнүн фельдшерлери бар, алар дагы алдын ала иштерди алып жүрүшкөн экен. Дагы эми студенттер бар, айылга барганда тууган уругуна, досторуна жеткиргиле деп айтып атабыз. Айылда айыл апа, чоң энелер ооруп калышы мүмкүн. Туберкулез ошо лечениясы бар жогу бесплатный экенин, полностью айыга турганын, анан кандай жолдор менен туберкулез болсо аныктабай тургандарын айтып бердик. Ар кандай оорунун алдын алып, ар бир адам өз ден соолугуна мыкты кам көрсө сөзсүз түрдө айыгат. Акыркы убакта ар кандай шарттан улам ооруга чалдыгып жаткан жаштардын саны арбын. Ошондуктан бул оорунун алдын алып, жаштар арасында дени сак жашоо образын түзүү мамлекеттин, элдин жана улуттун келечегине кам көрүү болуп эсептелет. Бизге жакты. Бизге көп информация алдык десем жаңылышпаймын. Адамдарга, ооруп калган адамдарга кандай мамиле кылышты үйрөтүштү. Эми эң негизгиси бул тазалыкка маани берсек жакшы болот демекчимин. Жана өздөрү эле үйрөтүп кеткендей тазалап, комнатанын ичине жарык кандай десем желдетип тазалоодо. Аталган оору тууралуу ар дайым эл арасында маалыматтар айтылып, алдын алуучу иш-чаралар өткөрүлүп келет. Анткени дарылабай койсо сөзсүз түрдө адам өз өмүрү менен кош айтышат. Ошондой эле адамдар арасында тез жайылып, көптөгөн маселелерди жаратып келет. Ошондуктан оорунун алдын алуу менен гана ар бир адам өз өмүрүнүн коопсуздугун камсыздай алат. Адамзат тарыхындагы апат күндөрдүн катарын 20-кылымдын орун алган Ооган согушу толуктайт. 10 жылга созулган убакыт бою советтик аскерлер Ооган жергесинде өздөрүнүн мекен алдындагы атуулдук парзын татыктуу өтөп келишкен. 1979 жылдын 25 декабрында Ооганстанга советтик аскерлер киргизилип, 1989 жылдын 15 февралына чыгарылган. Ушул убакыт ичинде 620 миңдей советтик офицер жоокер кызмат өтөп, согушта 15 миңдей жоокер көз жумуп, 54 миңи жарат алышкан. Кыргызстандан да 7141 тургун согушка катышып, душмандын колунан 300дөн ашуун адам каза болсо,
1500 жоокер жаратылып, 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Өлкөбүздө 2 адам Советтер Союзунун баатыры намын алган. Туулган жерге аман-эсен кайтып келип, калган өмүрлөрүн дагы да болсо мекенге кызмат кылууга арнап жаткан азаматтардын катарында биздин окуу жайдын 2 кызматкери толуктайт. Алар дагы башка ооган жергесинде аскердик милдетин өтөгөн миңдеген советтик жоокерлер сыяктуу кан күйгөн согуштун күбөсү болушкан. Аларды окуу жайдын жетекчилиги куттуктап, майрамдык белектерди тапшырды. Жылга чозулган согуштун бүткөнүнөн эң акыркы солдаттын ушул Афганистан демократиялык республикасына чыккан күнү, ошону биздин бул жерде ошол бүгүнкү күн бир жагынан кайгылуу күн болсо, бир жагынан майрам. Анткени биздин ушул Ош шаарынан 750 ашык ошол жерге барып, 18 жигитибиз ошол жерде 18 жашында курман болуп калышкан. Ошолорду бир жагы эскерүү күнү, бир жагы ушул бактылуу күн. Анткени ушул жерге сынаман келип, ушул жерде отуруп алат. Жылда биздин Ош технологиялык университетинин ректору Абдыкадыр Омарович ушул биздин Оштуу жамаатында 2 Афган согушунун ардагерибиз бар. Жылда 15 февраль күнү эртең менен келип куттуктап, өз жакшы моралдык жактан жана материалдык жактан колдоп, жылда ушул традицияга айланып калган. 23 февраль атамекендик коргоо күнү. Советтер Союзу тарагандан кийин Кыргызстанда бул дата 2003 жылдан тартып жалпы элдик майрам катары киргизилген. Ошондон бери бул күн атамекендик коргоочулардын күнү деп белгиленип келет. Биздин окуу жайда да өткөрүлгөн дал ушул майрамдык салтанатка көңүлүңүздөрдү бурабыз.
келечекте ушу Жакшынакай ата мекенди коргой алган, ата мекенди алдыга жылдырып, жогору кылып көтөрө алган Жакшынакай патриот жигиттер чыгат деп мен ойлоймун. Биздин агайларга, ошол жигиттерге, мырзаларга, баарыңыздарга ден соолук каалайм. Дайыма жогоруда айтылгандай маанайыңар жарык болсун, ден соолугуңар чың болсун, үй бүлөңүздөрдө аманчылык болсун, жерибизде тынчылык болсун. Албетте ата мекенге оорчулук күн түшсө биз дайыма тике турабыз, бирок Кудайым андай ошол биз ата мекенге оорчулук түшө турган убакытты бизге бербесин. Баарыбыз ушул тынчылыкта жашайлы. Эми ушул майрам менен чогуу баарыңыздар билесиздер, биз 24 февралда университеттин күнүн да белгилеп жүрөбүз. Кийинки күн 24 февраль университеттин күнү. Мына 50 жылдан ашык тарыхы бар биздин университетибиз азыр ушул Кыргызстандагы университеттердин арасында ал эмес, ушул биздин мына Борбордогу Азия ошол чөлкөмдөгү жайгашкан университеттердин арасында өзүнүн орду бар университет. Ошол университетке мына бул жерде отурган биздин агайлар, эжекелер, коллегалар, мен айтарым даже мына бул жерде отурган активдүү студенттер баарыңыздардын кошкон салымыңыздар зор. Ушул университеттин түптөлүшүнө, ушул университеттин өнүгүшүнө кошкон салымыңыздар зор. Ошондуктан баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, сиздер мындан ары дагы университетти дагы бир жогору деңгээлге көтөргөнгө, ушу университет үчүн чоң эмгек кыласыздар деп мен ишенип кетем. Ошол университеттин күнү менен да сиздерди чын дилимден куттуктайм. Университетибиз келечекте ушул эң алдыңкы анан ушул биздин экономикага керектелген заманбап адистерди даярдаган Жакшынакай бир чоң университеттер болушуна мен дагы тилектешмин. Баарыңыздарга ден соолук, ийгилик каалайм. Рахмат. Biz dagы эл катары жалпы жигиттерди майрам менен куттуктап келип калдык. Кол чаап коюңуздар. Учурашадан алган калек берсең сурайын мына. Мына эмне? Ба? Помада? Помада? Бир жемде ойлогончу мына. Помада болсо өп болсоң да. Озга тийиз алып элем ба? Кандай сария сарва. Ora кызды өпкөндөн
Sen doktor mu? Ağzına teyze teyze olayım da. Kalak, ben size sorayım çıkar sen. Sen üylendin ha? Üylendin ama biz boydak sürüyoruz şu. Boydak benim şu üylengenden ayrıma bulavken. Bolatken. Конечно bolatken. Qanday olatken? Men burada boydak kezimdechi, günde uqtaganda düşme, жылан, кобра, анаконdalar düşme gireverdiler. Hozirchi? Hozir girmey. Günde janında jitadi. Şu deseng, men de uylanayım dedim. Uylanayım dedim. Qanday qizga uylensem de uylandim da. Söz berbeysizmi, kengesh berbeysizmi? Sağa kengesh. Mına basatlı kızlar, mına qarap turasың. Qo'shnimda qilib atgan qizlarga uylanma. Nega? Ular apasini bo'ladi. Munda sol жаққа қалады ғой, ошо uylanayınmı? O kadar uylanma. Uyanma. Ular вообще apasini bo'ladi. Munda qoq qayıp basat bunday. Özümçe öyle kabura düğünden alıp onday. Şimdi uylanayınmı? Jo'q. Uyanma. Uyanma aytsaga. Anan qanday uylanayınmı? Başı jo'g'ina qiz olmaydi. Mana бүт murzalarga чақты ошол нерсе. Endi ag'aylarga чақты, başı jo'q qizlar endi. Жақсы айтсаң, sen ayal degенен ayal кишини сыйлашып жүрөк биз эркек киши. Ayal кишинде керек болсо гүлгө окшош болуп керек болсо. Гүлгө? Ayal ошол жерде кол чабыш керек азыр. Ayallar mı? Sadık antenin menençi gülдүн да түрү болот да. Gül деген эле бүт роза уз деп деп болду. Түрү болот мисалы. Bu Oştuğunun fakültetlerinin kızlarını ben güllerine tengep vereyim mi? Neyse? Misal üçün o tek kolejin kızları var mı? Ne? Oşanı ben taldım gülüne okşaş dedim. Ne? Ya kişinde şamal bozuyla uç gider. Ondan olsaçı, ben de ondan Fat'ın kızların Aygül gülüne okşaştırdım. Oo. Neye? Aygül gülü bir tane batken de vardı. Anlayın bakı, energetkanın kızları var mı? Oşanı ben aloya gülüne okşaştırdım. Aloya? Oo, neye? Aloya gülü munda kırızdan je gülemez, je çöğemez. Tamaşası çok elimde, pakta koyup aytayım ya, yecekilerde ben kızıl roza var mı? Şu roza gülüne okşaştırdım. Oo, roza gül. Yecekilerde ha? Yecekilerde. Nege? Görünüşün kalsan kayıp mıza yaman sonu görünüp koy. Parmağını sen tikerek sayatlar için. Универсал командасы дагы бир жолу майрамында менен куттуктайт. Алга, универсал алга, Ошту. Урматтуу агайлар, эжекелер, урматтуу коллегалар, мына биздин алдыбызда эки чоң майрам чогуу кош келип отурат. Бул 23 февраль баарыңыздарга маалым болгондой мекенди коргоочулар күнү. Анан ошо менен чогуу 24 февраль биздин университетте ошол университеттин күнү деп белгиленет. Мен ушул эки чоң майрам менен жалпы агайларды, жалпы эркектерди, өзүм коллегаларымы чын дилимден куттуктайм. Эми биздин агайлар бул ошол ар бир үй бүлөдө өзү үйдүн таянычы, биздин университетте болсо ушул университетти түптөгөнгө, алдыга жылдырганга чоң салым кошкон агайларыбыз бар. Ошондуктан мен агайларга баарына ийгилик каалайм, баарына ден соолук, үй бүлөлөрүнө тынчылык, жерибизге аманчылык каалайм. Анан эми мына университеттин күнү деп биз көп жылдан бери белгилеп келатабыз. 50 жылдан ашык тарыхы бар Ош технологиялык университети. Азыр ушул Кыргызстандын эмес, ушул региондо өзүнүн орду бар университет болуп эсептелет. Мен ойлойм, мындан ары дагы ушул университеттин жетекчилиги, жалпы профессорлук окуучулук курам ушул университетти мындан ары дагы жогорку деңгээлдерге көтөргөнгө, ушул элибизге заманбап адистерди даярдоодо өзүнүн кызматын аябайт, ушул кызмат кылат деп мен баарыңыздарды ишендирип кетем. Университетибизге чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Ушул азыркы убакта өзүбүздүн экономикабызга, мамлекеттин экономикасына керектүү болгон заманбап адистерди даярдоодо университет өзүнүн чоң салымын кошот деп мен терең ишендирип айтып кете алам.
Бул жаңылыктар биздин окуу жайда бир жуманын ичинде жүз берди. Мен сиздер менен кийинки аптанын ушул күндөрүндө жакшы жаңылыктар менен жолугушканча аман болуңуздар.